Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүнкү сөз улутчулдук жөнүндө бир аз айтып кетер элем да. Улутчулдук, национализм бул негизи кыргызга байыртадан мындай бекем бекилген нерсе эмес болчу. Кыргыз деген куралган элдерден мындай курулган эл. Анткени ар кандай ар кайсы элдерден жыйналып келген эл. Анткени карасак эгерде тарых ичинде кыргыздар көп согуш өткөрчү, көп согуш, көп чабуул жасашчы. Ар бир согуштан кийин аз калчу кыргыздардан, адамдардан, аскерлерден. Айла жогунан анан баягы кыргыздар басып алган элдерден же болбосо бирдешлешип согушка катышкан элдерден черик алып, черик бул жанакы аскер күчүн, жаш балдарды же элди көч менен киргизип алып, аны ууру деп бир канатка орун берип бекитип алчу. Ушинтип кыргыз калкы куралган. Ошондуктан кыргыздын канында бүт Евразия континентинин ар кайсы элдин каны бар. Ушинтип атып кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөлгөн. Бирок национализм эч качан кыргызда болгон эмес, улутчулдук. Бирок бул нерсе Европадан тарады. Эң башкысы национализм Великобританияда пайда болду. Великобританияда 19-кылымда Гердер жана Баррелл деген чиркөөнүн кызматкерлери, бирөөсү саясатчы, бирөөсү чиркөөнүн кызматкери. Ушул национализм деп туруп, буржуаздык революция болуп атканда Англияда Англияны Englishmen деп, именно Англиянын элин өзгөчө бөлө баштады. Ошондон кийин күчтүү улутчулдук кыймылы баягы мурунку Европа басып алган өлкөлөр колонияларында пайда болду дагы. Эң күчтүү салымды испаниялыктар болду. Ал эми андан кийин 20-кылымдын башында көптөгөн мамлекеттер улутчулдук идеяга келе башташты. Эң күчтүү улутчулдуктун мисалы тарыхта бул Гитлер жана Муссолини, фашизм улутчулдук мындай кыймылдарынын түптөөчүлөрү. Анын ичинен дагы испаниялык диктатор Франко болгон. Улутчулдуктун эми негизи кандай, мындай негизги характеристика, негизги көрүнүштөрү кандай деп санап чыксак, биринчиден улутчулдук бул нация, кандайдыр бир улутту бөлүп, башкалардан айырмалантып, ушуну улут катары кармап келет да. Экинчиден, ошол нациянын кандайдыр бир өзүнө кандайдыр бир жерден орун алып, мамлекеттиктөгөнгө өзүнүн акысын айтат да. Үчүнчүсү, баягы мамлекетте бир нация, бир улут көбүнчө преференцияга, көбүнчө мындай жакшылык, кандай артыкчылыктарга ээ болуш керек деген ой. Үчүнчү, нация бул эң башкы, нациянын ичинде биримдик, солидардуулук болуш керек деп эсептелинет. Төртүнчү, бул нация бүт жанакы нациянын ичине киргендерге социалисттикке окшош эле жанакы бүт льготалар берилет деп эсептешет да. Чынын айтса, ушул национализм азыркы кезде экиге бөлүнүп калды. Бирөөсү бул этникалык национализм, экинчиси бул мындай четине жеткен крайне радикалдуу национализм деп аталат да. Анан национализм деген мисалы үчүн мекенге сүйүүдөн эмне менен айырмаланат? Эң негизгиси баягы бир улуттун кызыкчылыгы үчүн башка улуттарды жок кылууга даяр болуу да. Ушул нерсе менен национализм көп элди бириктирет, баягы бир тилдүү, бир салттуу элдерди бириктирет да негизи. Национализмдин күчү ошондо. Бирок жаман жери, бул национализмдин мындай начар жолдору, начар көрүнүштөрү бар да. Бул шовинизм, бул нацизм, бул ксенофобия деген сөз бар, национал экстремизм деген сөздөр бар да. Ошол нерсе национализмдин, улутчулдуктун эң жаман жери бул деген радикалдуулук жагы да. Мисалы үчүн, эгерде биздин Кыргызстанда ар кандай улуттар бар эмеспи? Кыргыздар биздин эл Кыргызстанда жашап аткандардан 71% түзөт бүгүн. Калган 30% менен согушуу, алардын укуктарын кемсинтүү, аларды жок кылуу бул туура эмес нерсе. Эгерде кыргыздар ошону кыла баштаса, ал
элдердин тарыхый мамлекеттери, тарыхый улуттары бизге карама каршы мындайгадыр бир ой пикирин жүгүртүп, экономикабызга катышпоодон аракет кылып, инвестиция киргизбегенге аракет кылып, биздин эл аралык имиджибизди акырына чейин өлтүргөнгө аракет кылат дагы. Кыргызстан өнбөй калат, өспөй калат. Көбүнчө учурда эгерде чоң мамлекеттин нациясын мисалы үчүн таарынсак, кырсак, дагы бир кандай иш кылсак, ошол чоң мамлекет мисалы үчүн Россия деп коелу. Бизге ар кандай экономикалык шантаж сыяктуу нерселерге ээ да. Мисалы үчүн нефтке баасын көтөрүп коюу. Ошон үчүн улутчулдук болбош керек негизи. Улутчулдук мындай, эгерде национализмдин, жеке пикиримди айтайын. Эгерде улутчулдукту карасак, бул нерсе көп учурда эл аралык бизнес жасаганга, экономика жасаганга, инвестиция тартканга, билим алмашканга, культура менен алмашканга чоң көбөт коет. А келечектеги азыркы футуровод деп коет, келечекти сүрөттөп, келечекти ойлоп жазган окумуштуулар, жазуучулар. Футуроводдун айтымы боюнча, бул жерибиздин, планетабыздын эли биримдикке үндөлөт, биримдикке келет, биригет. Ошондо бир гана тоскоолдук болот, бул деген улутчулдук. Ал эми бизнес үчүн, ал эми адам үчүн чек ара болбош керек. Адам үчүн кандайдыр бир билимине да, акчасына да, саякатына да, укугуна да эч кандай чек ара болбош керек. Бир гана ар бир адамдын укугу бирдей тең сакталыш керек. Ошондуктан бирден тең сакташ үчүн бир адамдын, сен мындай улутка таандыксың деп укугун башка адамдан өйдө салуу бул туура эмес. Биз деген дүйнө менен бирге бир дем алып, бир кандай жакадан баш чыгарып, бир кол жеңден кол чыгарып дегендей бүткүл дүйнө элдери менен бирдей жашап, бирдей өнүгүшүбүз керек. Кыргыздардын ушундай жөндөмү бар. Ошол жөндөмдү биздин жакшы жагыбыз деп эсептеп, ошону көтөрүшүбүз керек. Бул менин жеке оюм. Ал эми улутчулдук кыргыздын тилин, кыргыздын кандай маданиятын, кыргыздын өзгөчөлүгүн сактап келүү бул радикалдуу национализмге жатпайт. Ошон үчүн ал жактан мен да өзүм айтсам болот, мен да националистмин да, мен да улутчулмун, бирок радикалдуу эмес. Бирок башка элдердин элдерге Кыргызстан ичинде кыргыздын артыкчылыгы жогорураак болуш керек деп эсептебейм. Мен эсептейм, кыргыздын культурасы сакталыш керек. Кыргыздын тили, маданияты, кыргыздын кандайдыр бир каны жайылтыш керек. Бирок таза нация болуу бул өлүмгө барабар да, тарыхый мындай убакыттын ичинде. Эгерде байкасак, Бельгияда, Англияда, Швецияда көп учурда баягы таза канды сактайлы деп башка элдер менен аралашпаганга аракет кылышкан. Натыйжасында эгерде бир улуттун ичинде кан алмашпаса, башка улуттар менен, башка расалар менен да, анда баягы ден соолугу зыян келген, ден соолугу начар, ушундай алсыз адамдар төрөлө баштаган да, балдар төрөлө баштаган, оорукчан. Анткени бул эволюция деген нерсе, биология деген нерсе. Бул илимдерге аябай көңүл буруш керек да. Эгерде бир улутта эски кан эски кан эле жүрө берсе, жаңы кан кирип аралашпаса, анда ошол улутта балдар оорукчан төрөлө башташат да. Ошондуктан биз деген эл менен аралашуудан эч жакка кетпейбиз. Бир гана маданиятыбызды, тилибизди сактайбыз. Аны сакташыбыз керек, бул бизге милдет. Бирок ошондо ошону менен кошо кыргыз эле артыкчылыкка ээ деген сөздөн алыс болушубуз керек. Бизге кыргыз эмес, кыргызмын деп түп канынан эмес, жан дили менен кыргызмын деп келген элдер өлө бабыл, абдан керек бизге. Анткени эгерде байкасак, азыркы кезде Американын жана мисалы үчүн Индиянын улутчулдук идеясын карасак, алар деген мындай дешет. Биз үчүн этнос деген жок. То есть кандайдыр бир таза кандуу эл деген жок. Биз үчүн Америка деген улут бар дешет. Америка Африкадан келеби, Кытайдан келеби, Англиядан келеби, кайдан келеби, Кыргызстандан келеби, баары тең америкалыктар. Ушундай улутчулдук, ушундай территориалдык улутчулдук, жарандык улутчулдук бул эң азыркы бүгүнкү жашоодо эң керектүү нерсе. Ошон үчүн
кыргыздын улутчулдугу көтөрүлсүн, кыргыздын улутчулдугу кандайдыр бир артыкчылыкка жетсин десеңер, ар бир адамдын кыргыз жарандагы паспорт алганында аны кыргыз деп эсептесеңер туура. Эгерде улуту орус кыргыз паспорту менен келсе, ал кыргыз. Эгерде улуту дунган, корей, уйгур болобу, кытай болобу паспортуна кыргыздын жараны деп жаздырса, ошондон баштап ал кыргыз. Аны кыргыз тилин үйрөтүш керек. Кыргыз тилинде мындай кандайдыр бир маданий нерселерди түшүнүүгө жардам бериш керек. Ал ошол моменттен баштап кыргыз. Бирок мен таптаза кандуу кыргызмын деп асилер эч кимсиңер дунган уйгурларды билбейм, баарына өлтүрөм деген сөздөн алыс болуш керек. Ошондо гана улуттук биримдик болот, улуттар аралык биримдик болот, анан кыргыз деген супер этнос, супер нация, супер улут пайда болот. Ошон бүгүнкүгө сөзүм ушул.